Салам достор. Бүгүнкү сабагыбызда интернеттеги жеке коопсуздук тууралуу кеп кылалы. Жеке маалыматтар ар бирибиз үчүн эмне үчүн маанилүү? Ошону ойлонуп көрөлүчү. Достор, буга чейинки сабактарыбызда көптөгөн интернет продуктлар бар жана алар бекер эмес деген түшүндүк. Буларды пайдаланганыбыз үчүн акча менен эмес, санарип дүйнөдөгү жаңы валюта жеке маалыматтарыбыз менен төлөй турганыбыздагы бар нерсе. Эмне үчүн биздин интернеттеги бардык жеке маалыматтарыбыз биз үчүн маанилүү экенин түшүнүшүбүз керек. Бул чынында абдан чоң жана татаал тема. Бирок мунун бардыгын жеңилдетилген түрдө түшүнүүгө аракет кылалы. Маалымат деген эмне? Билүүгө жеткиликтүү нерсенин бардыгы маалымат болуп эсептелинет. Бүгүнкү санарип дүйнөдө ар бирибиз күнүгө көптөгөн маалыматтарга кезигебиз. Себеби бүгүнкү күндө жасап жаткан нерселерибиздин бардыгы технология тарабынан жазылып, бир жерде сакталат. Биз ар дайым өзүбүзгө ала турган телефон, иштеген жана окуган компьютерибиз, колубуздагы акылдуу сааттарыбыз, билериктер, биз колдонгон интернет кызматтары, мунун бардыгы ар бир жасаган кыймылыбыз жөнүндө мүнөт сайын маалыматтарды чогултуп турат. Мисалы, кантип жана кайда кыймыл кылганыбыз, социалдык тармактардагы кандай билдирүүлөрдү жактырганыбыз, мисалы, кимдер менен достошконубуз, эмнени жактырганыбыз, кимге эмне жазганыбыз, кандай кызматтарды колдонгонубуз, кандай артыкчылыктарга ээ болгонубуз, кандай дегеле видеолорду көргөнүбүз, ушул маалыматтардын бардыгы күн сайын санарип түрдө чогулуп турат. Бирок биз аны билбей эле калышыбыз мүмкүн. Акыркы өткөн сабакта компаниялар жеке биздин маалыматтарыбызды акчага кантип айланталарын билдик. Жеке маалыматтардын ири көлөмү потенциалдуу акчанын эбегейсиз көлөмүнө барабар экенин дагы билдик. Биздин маалыматтардын ири көлөмү санарип сервистер тарабынан топтолуп, алардын компьютерлеринде сакталып турат. Андан кийин биз мындай да ойлошубуз мүмкүн. Негизи эле ойлонуп көрсөк, жеке маалыматтардын ордуна мага пайдалуу, кызыктуу сервис бекер берилеби? Бул деген туура эле нерсе. Эч кандай деле чоң мындай ойлонуучу маселе жок. Мындай кылам, андай кылам деген ой жүгүртүү дагы туура эле. Анткени колдонуучулардын жеке маалыматтарын үчүнчү жактарга сатпаган жана башка максаттарды, мисалы, саясий максаттарда колдонмогон жооптуу компаниялар дагы бар. Бирок ошондой эле көптөгөн жеке маалыматтарды топтоп, терс максаттарда колдонуп жаткан жоопкерчиликсиз сервистер жана компаниялар дагы бар экенин билишибиз керек. Аларды сатышат, үчүнчү жактарга өткөрүп беришет, саясий максаттарда колдонушат жана башка. Андай учурда эмне кылышыбыз керек? Ооба, биринчиден биз интернеттеги эч түшүнүксүз кызматтарга катталбашыбыз керек. Ишенимдүү эмес сайттарда маалыматтарыбызды дагы калтырбашыбыз керек. Интернеттеги ар түрдүү түшүнүксүз жардамалар көп. Аларды баса бербешиңиз керек. Ал жерде дагы өзүңүздүн маалыматтарыңызды дагы калтырбашыңыз керек. Ошентип биз сиз менен бир өтө маанилүү, бирок жөнөкөй нерсени түшүндүк. Биздин жеке маалыматтарыбыз азыркы дүйнөдө абдан маанилүү. Бүгүнкү күндө маалымат бул жаңы баалуу мунай десек эч жаңылышпайбыз. Ошондуктан маалыматтарга жана жеке маалыматтарыбызга этият болушубуз абдан маанилүү.